Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу жакында башталарын Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында билдирди. Мирзиёевдин айтымында жаңы чакырыктар түштүк жана чыгыш багыттары боюнча альтернативдүү транспорт коридорлорун мындан ары өнүктүрүү зарылдыгын талап кылууда. Жакында биз Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун баштоону пландап жатабыз. Долбоор Азия Тынч океан аймагынын базарларына чыгуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Бул багыт чыгыш-батыш багытындагы азыркы темир жол линияларын толуктайт, деди Мирзиёев. Өзбекстан быйыл Кыргызстандын төрагалыгы астында өткөн Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин саммитине байкоочу катары катышып жатат. Өткөн аптада Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушун 2022 жылдын күзүндө баштоо пландалып жатканын билдирген. Ал долбоорду Кыргызстандын тарыхындагы эң чоң долбоор деп атап, аны колдоого чакырган. Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси 2000 жылдардын башында айтылып, бирок андан бери ал ишке ашпай келет. Февраль айында президент Садыр Жапаров Кытайдын GGTN медиа корпорациясына берген маегинде Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу жаңы арада башталарына ишенимин билдирген. Буга чейин Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен билдиргендей, бул долбоор Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин февраль айынын башында Пекинде болгон жолугушуусунун темаларынын бири болгон 2017 жылы Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан жолун куруу боюнча 3 тараптуу жумушчу топ түзүлүп, долбоорду ишке ашыруунун 3 түрдүү варианты каралып жатканы маалымдалган. Булак Азаттык. Президентибиз ажообуз Кыргызстандын Садыр Нуркожоевдон мен лично өзүмдүн атыман, жашоочуларымдын атынан, ушул жерде машинадан өткөн жүргүнчүлөрдүн атынан мен суранып талап кыламын. Ушул жерде эртеге сотторду туура адилеттүү чечим чыгарып беришин талап кылам мен. Ош шаарынын Райымбеков 22 көчөсүндөгү турак жайлардын жашоочулары өлкө башчы Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Алар жергиликтүү бийликке жана сотторго нараазычылык айтып, элдин пайдалануусундагы 200 чарчы жерди жеке менчик тараптарга сатылып, мыйзамсыз иштер болуп жатканын айтышат. Маселе 2 жылдан бери соттон сотко ашып, ушул күнгө чейин чечилбей келет. Архитектуралык план негизинде 2 метр жер кала турган болсо, домдун бул жагында 2 метр жер кала турган болсо, бул магазин салып алсанда бул жакта үйлөр кантип каттайт? Скорый кантип кирет? Эгер тилсиз жоо пожар болуп калса кантип кирет? Элдер негизи эле бул жак тосулуп калат да, тупик болуп. Ойго сыйбасын. Ошон үчүн ошол мезгилдеги жетекчилердин туура эмес чыгарган чечими азыр ушунча элди көйгөйгө салып атат да бул жерде. Анан шаардык сотко кайрылып, облус соту азыр жогорку сотто турат. Ошон үчүн биздин кошуналар, мына жерде жашаган, жалпы Зайнабино жашаган тургундар баарыбыз азыр чыгып атабыз. Жогорку сотто 7-синде бизден да кошуналардан эме азыр жашоо ушундай да, кымбатчылык эптеп Бишкекке барат, соту жылдырып койсо кайра келиш керек, кайра барыш керек. Ошон үчүн 7-синдеги жогорку сотто ушуга чекит коюп, жогорку бийликтеги биздин жетекчилер көз салып, ушунча элдин кызыкчылыгы жогору турабы же бир жекешкердин кызыкчылыгы жогору турабы? Ушул 5-6 домдун 2-3 ишкананын коопсуздугун ойлобой, мэрия бул бир мизерный кичинекей жерди 6 метр ширинасы, узуну 210 метр жерди сатып берген. Аль-Бухари мечитинин артына жанаша дүкөн салынуу көздөп жаткан жарандын аты Жакуткан Абжапарова экени белгилүү болгон. Бирок арыздануучулар ал жөнүндө эч жерден маалымат ала алышпаганын, соттук процесстерден да көп көрбөгөнүн кошумчалашат. Тургундар жалпы пайдалануудагы муниципалдык жер мыйзам боюнча жеке менчикке сатылбай турганын белгилешти. Мындан улам мыйзамдуулук жагын таба албай убара тартып келишет. Азыр көрүп атасыңар, ушул элеңде тартылган жерден наркы бизден ар бир домдун охранный зонасы болот. Наркы жактан, берки жактан. Бизде ошол биз эч качан уруксат бербейбиз. Бул эжеке бул жерге ушундай торговый центр кура турган болсо, бул жерде машиналар өтөт, анал жактардан биздин үйдүн астынан, фундаменттин астынан машиналар жүргүзүүгө биз уруксат бербейбиз. Биз сөз кылып жаткан жер 2007 жылы мурдагы мэр Жумадыл Исаковдун тушунда 17 январындагы токтомдун негизинде 48 000 сомго сатылган. Анда дүкөн жана кампа куруу үчүн түзөнтүү сатуу жолу менен жеке менчикке берилсин деген жазууну көрсөк болот. Бирок архитектура башкармалыгы 2006 жылы ижарага гана берилсин деген токтомду кармап, жогорудагы токтом боюнча маалыматы жок экендигин билдирет. Жалпы пайдалануундагы жол боюндагы өткөл жол,
жөө адамдар жүрүүчү жолдор болсо аны жеке менчикке бергенге мүмкүн эмес. Эми ошол кандай себептен берилген, аны ошо токтомду иликтеп чыгыш керек. Ал жерде протокол негизинде берилет. Ошо протокол комиссия кандай чечим кабыл алган, ошол токтомду көтөрүш керек. Мен ал токтомду сиздерден көрүп атабыз. Жалпы колдонуудагы жерде көп кабаттуу үйдүн тургундары коопсуздук үчүн гана талашып жатканын, жеке кызыкчылыктары жок экендигин кайталап айтышууда. Эгерде бул иш боюнча дүкөн салууну көздөп жаткан тарап өз мыйзамдуулугун айтууну кааласа, регион телеканалы эфир ажыратууга даяр. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, регион телеканалы, Ош шаары.